present continuous'ты өтмөкчүмүн. Present continuous деген эмне? Кыргыз тилинин грамматикасы боюнча present continuous деген учурчак. Биз бул present continuous'ты качан колдонобуз? Present деген өзү мааниси азыр деген, азыркы учур деген маанини билдирет да. Ал эми continuous деген улануу, ошол нерсени улантып кетүү деген да. Уландысы деген маанини билдирет да негизи continuous. Ушул азыркы учурдагы нерсенин мындай уланганы боюнча айтып бермекчимин. Дегенде кандай болот? Азыркы учурда биз эмне кылып жатабыз? Мисалы, азыркы учурда биз сабак англис тилин үйрөнүп жатабыз десек, we are learning English language десек, биз азыркы учурда англис тилин үйрөнүп жатабыз деген эле маанини билдирет да. Эми бул present continuous'тун кандай эрежеси бар? Present continuous'та биринчи subject бул ататоочтон кийин am, is, are деген биздин жардамчы этиштерибиз бар эмес беле? To be этиштери. Ошо жардамчы этиштерибиз колдонулат. Андан кийин ing келет. Ing деген эмнени билдирет? ing да. Ing деген эмнени билдирет дегенде, бул биз буну кандай түшүнсөк, азыркы учурдагы нерсенин кайталануусун, мисалы мен англис тилин үйрөнүп жатам дегенде learning деп ing аягына кошобуз да. Learning, окуп жатам, мисалы жатам деген маанини билдирип калат да. Ошентип өзүңөргө бир аз оңойлоштура алсаңыздар болот. Андан кийин noun колдонуп кетербиз, же болбосо noun болбосо adverb колдонуп кетсек боло берет, калганычы сынаточ же зататоч кылып же боло берет. Болгону ушуларды гана, ушул законун гана эч качан бузбасак эле, бизде эч качан ошибка болбойт. Аны эмеси биздин позитив түрүндөгү бул мен иштеп жатам, мен окуп жатам деген эле маанидеги эле сүйлөмдөр да. Ал эми негатив түрүндөгү мен окубай, мен азыр окубайтам, мен азыр иштебейтам деген эле маанидегиси. Ал эми бул суроолуусундагысы. Бул жерде позитив түрүндөгүсүн айтып өтсөк, мына биринчи ататоочубуз кетти, subject, I, андан кийин жардамчы этишибиз кетти, am, андан кийин этиш, анан ing болот да. Этишибиз work кетти, анан ing. Бул жерде биздин этишибиз калып калыптыр. Биринчи verb, анан plus ing'биз бар. Ошондо бул жерде verb, андан кийин ing колдонулганда, verb бул work, иштөө деген эмеси бул этиши, андан ing working кетти. Андан бул жерде пока бизде noun жок. Noun десек, мисалы, I'm working, же болбосо shop десек, магазинде десек, мен магазинде иштейм десек, же болбосо ошого бул жерге noun кылып магазинде деп кошуп койсок боло берет. Бул жерде эми she's'га өтсөк, she's eating. She'ге жардамчы этишибиз is кетет. She is eat. Eat бул тамактануу деген маанини билдирет. Анан ing эмесин кошуп коебуз этишке. She is eating. Ал кыз азыркы учурда тамактанып жатат деген маанини билдирет. You are listening. Ал эми сиз угуп жатасыз деген маани билдирет. Listen деген угуу. Ал эми бул you'нун жардамчы этиши are. Анан бул угуу, анан ing'биз кетти. They are watching TV. Алар телевизор көрүп жатышат деген маани билдирет. Бул жерде дагы they'ге are жардамчы этиш, анан watch телевизор көрүү дегенди билдирет. Watch биринчи мааниси, экинчи мааниси watch зататоч болуп кетет. Кол саат дегенди билдирет. Кол саат, колго колдонулган саатыбыз бар го. Ошондо watch дейбиз. Ошол экөөнү адаштырбагыла. Анан биз бир гана телевизор, ошол нерселерди биз watching деп, watch глаголунун этишин колдонобуз. Бирок бир нерсени мындай көрүү, мен адам эмес, бир жаратылыштан бир нерсени көрдүм десек, жаратылыштан аябай сонун
тоолорду көрдүм десек биз see дейбиз да. Бул телевизорго гана биз watch этишин колдонобуз. Буну дагы эске алып коюңуздар. Ал эми биз ушуну эле негативге айландырсак, эмес деп кошупчу, анда кандай болот? Бул жерде I am working дейт, биз not'ты кошуп коебуз, мурда сабакта айтып өткөндөй эле. I am not working. Working ing калып кете берет. She isn't же болбосо she is not eating болуп кете берет. Андан кийин you are listening, you are not listening же болбосо you aren't listening. You aren't деп жазсак бул жерге кыскартылган формасы болуп калат да. They are watching TV, they are not watching TV. Алар телевизор көрүп жатышкан жок деген маани билдирет. Ал эми ушуну эле биз суроо берсек, суроолууга кантип айландырабыз? Бул жерде I am working, бул жерде I am working болсо, биз суроо бергенде зататоч менен анан to be этиш, жардамчы этишин, зататоч дейм, ататоч менен to be этишин айландырып, местосы менен гана алмаштырып койсок, анда ал суроого айланып калат деп айтып өткөмүн, present simple'да. И present continuous'та дагы ошондой эле болгондо ing'син унутпайбыз. Ар этиштин аягына ing'си болуш керек. Am I working? Мынакей. Бул жерде I am болсо, буну бул жака айландырдык дагы, I бул жака келди. Am I working? Андан кийин she is болсо, is бул жака өттү дагы. Is she eating? Ал тамак жеп жатабы деген мааниде, тамактанып атабы деп. Are you listening? Угуп жатасыңбы сен деген мааниде. Are they watching TV? Алар телевизор көрүп жатабы деген эле маани билдирет. Ал эми биз дагы бир эске алып кое турган жер бул жерде come деген. Бул жерде могулардын биз жатташыбыз керек да, бунучу. Бул исключениялары да. Present continuous'тунчу. Come келүү деген этиши, анан моундай и бар го, бизде моундай и болот го. Англис тилиндеги и, русский языкта е болуп кетет го. Ошол и бар этиштер, эң аягында, этиштин аягында иси болсо, ing качан кошулган убакта монтип түшүп кетет дагы и. Анан жөн эле coming болуп калат да. Ушуну эске алып коюңуздар. Run болсо, кээ бир зататочтордо зататоч кээде этишке айланат да, мондай болупчу. Run, жок. Бул жерде азыр чуркоо деген этиши болуп атат да. Ошол чуркоо этишинде кээ бирлеринде бир ны эки ныга айланып кетет да, монтип бир ны эки ны болуп кетет. Бул жерде мына run, running биз present continuous'ка айландырсак, учурчак менен сүйлөйм десең, мен азыр чуркап жатам десең, I'm running деп айтыш керек болуп калат да, эки ны кошуш керек. Анан write, write'на бул жазуу деген маани билдирет. Тетрадька бир нерсени жазуу деген. Ошондо бул жерде иси бар, түшүп калат дагы writing болуп калат. Ал эми sit, отуруу, sitting, sit, sitting. Отуруу, азыр отуруп жатам, I am sitting now деген билдирет да. Эки т болуп калат бул. Ал эми swim өтсөк, swim, жуунуу, сүзүү деген маани билдирет. Суда сүзүү деген маани билдирет да. Ошондо бул жерде swim, swimming эки м болуп калат. Бул жерде дагы буну да жатташ керек. Анан dance. Dance'тин да аягында и бар, dancing ing болгондо иси түшүп калат. Аны эмесе бүгүнкү сабагым баарыңарга түшүнүктүү болду деген ойдомун. Болушунча аракет кылдым. Түшүнүктүү болуш үчүн силерге сурооңуздарды абдан күтөм. Эми комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Өзүңүздөрдүн сурооңуздарды, англис тилинде дагы эмнелерди үйрөнгүңөр келет. Же болбосо корейский языкты дагы киргизем буйрусам. Ушул корейский языктан дагы сурооңуздарды комментарийге калтырып кетсеңер болот. Анан сөзсүз түрдө подписаться кылганды унутпайбыз.